Кыргыз эл жазуучусу Түгөлбай Сыдыкбеков менен тилчи профессор Кусейин Карасаевдин жубайлары менен түшкөн сүрөтү биздин архивде сакталып турат. Эки залкарды табыштырганда, жакын мамиледе кылганда алардын чыгармачылыгы эле. Жаштайынан чоң повесть романдарды жазып адабиятка баш оту менен кирген Түгөлбай Сыдыкбековго Кусейин Карасаевдай тилчинин акыл кеңеши, адамдык бийик парасаты үлгү да болгон экен. Көп жагынан алганда уникалдуу десек болот да. Биринчи деңгээлде бул азыркы жаштарга өтө өрнөк боло турган, мындай бир үлгү боло турган сүрөт десек болот. Анткени Кусейин агай дагы өзүнүн өмүрлүк жары Айша эне менен, Түкөн болсо Асылгүл эне менен ушинтип бир чогуу түшкөндүн өзү бул үй бүлөлүк бекемдикти, үй бүлөлүк бакубаттыкты мындай бир данакери, ошонун үлгүсү десек болот да, көрүнүшү деп. Эки залкардын жубайлары тең көз өткөнчө бирге узак жылдар жашашты. Алар жөн гана жубай болбостон, алардын чыгармачылыгына опол тоодой түрткү болду деп айтсак болот. Мамлекет бакубат болуш үчүн, мамлекет мындай бир тың болуш үчүн анда жашаган адамдардын үй бүлөсү бекем болуш керек, үй бүлөсү бакубат болуш керек. Ошондо гана мамлекеттин өзөгү мындай бир бекем болушу, бир көрүнүшү десек болот да. Ушул жагынан алганда Кусейин агабыз менен тиги Түкөмдүн жубайлары менен бирге түшүшү үй бүлөнүн үлгүсү катары кабыл алсак болот да. Кусейин Карасаев да жазуучунун ар бир чыгармасын окуп, жөн гана окуп койбостон пикирин байма-бай айтып келгендиктен жолугуп турушар эле. Асылгүл эне дагы, тиги Айша эне дагы өмүрлүк жубайлары үчүн башын сайып койгон инсандар эле да. Мисалы үчүн бир Айша эненин бир интервьюсун окуганмын мен. 90-дан өтүп калганда, 90-га жакында өтүп калганда компьютер басып отурат да. Анан журналист сурап атат: "Айша апа, сиз компьютерди үйрөнүп алдыңызбы?" десе, "Ооба да айнанайын. Мен ушу Кусейин агаңардын калтырган мурасын эч кимге ишенбей иретке келтирип, анан мындай бир мурас калтырып коюш үчүн бирөөлөр мүмкүн башкача терип коет деп, компьютерди үйрөнүп мына терип отурам" деп. Мына карабайсыңбы? Чынында Кусейин Карасаевдин эмгегинин көбү жанагы өргүгө эме пенсияга чыккандан кийин, эс алганга чыккандан кийин жазылды да. Жана сөздүктөрдүн баардыгы, акыл сөздөрдүн баардыгы мүмкүн мурда кагазга түшүрүп жүргөндүр, бирок ошонун баардыгын элге жетиши кийин болду да. Көрсө, ошонун баардыгына өг жөлөк болгон Айша апа экен да. Тил илимине өлбөс из калтырып, Карасай сөздүктү баш кылып жазган Кусейин аганын жубайы Айша апа менен Түгөлбай Сыдыкбековдой залкар жазуучунун тиреги да, жөлөгү да болгон Асылгүл апанын жубайларына жасаган ысык мамилелери жаштарга сабак боло алат. Ал эми Асылгүл энени баарыбыз билебиз. Бул Түкөм үчүн тим эле баардык башын сайып койгон киши да. Түкөмдүн бир эскерүүсү бар. Эгер мына Алыкулдагы мен дагы кургак учук менен ордук эле бир учурда. Бирок Алыкул шорлуу карай турган кишиси жок эле кайтыш болуп калды. Мени Асылгүл эле айыктырып алды деген сөзү бар да. Кусейин Карасаев агабыз өмүрүнүн акыркы күнүнө чейин кыргыздын тил илимине опол тоодой эмгегин жасап өттү. Ал эми Түгөлбай Сыдыкбеков болсо өзүнүн эмгектери аркылуу кыргыз элине дагы да болсо кызмат кылып атат деген ой тилектебиз. Эки залкардын түшкөн табелик сүрөтү кийинки муунга тарых болуп калмакчы.